Кыргызстанда унаалардын саны менен бирге жол эрежелерин бузуулар дагы өсүп жатат. Жол кырсыкка учурагандарды жаңылыктан, интернеттерден көрүп таң калып жатабыз. Азыркы күндө укук бузуулар кодексине ылайык мас абалында автоунааны башкаргандыгы үчүн 17.500 сом айыппул каралган. Бирок ал айыппулдун өлчөмүн биздин айдоочулар тоготпогондой сезилет. Мисал алсак, 2021 жылы мас абалында рулда 12.000ден ашык айдоочу кармалса, 2022 жылы 13дөн ашык айдоочу кармалып, тиешелүү протоколдор түзүлгөн. Азыркы учурда мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр каралып атат. Эгерде мас абалда унааны башкарган айдоочу кармалса, айдоочу күбөлүгүнөн биринчи жолу 1 жылга, экинчи жолу 3 жылга чейин ажыратылышы мүмкүн. Тиешелүү өзгөртүүлөр мыйзамда каралып атат. Практикада айдоочу мас абалда экенин кандай аныктаса болот? Аны тиешелүү күзөт кызматкери күбөлөндүрүүгө же освидетельствованиеге алып барышы керек. Ал жерден сурамжылоодон кийин растворду түтүк менен үйлөтөт. Эгерде үйлөгөн демде спирт болгону мүмкүн болсо, раствордун өңү өзгөрөт. Бирок кээде адам таптакыр ичпесе дагы раствордун өңү өзгөртүлүшү мүмкүн экен деп көрүп атабыз практикада. Мисалы, адам кефир же алманын ширесин же жүзүмдүн ширесин ичсе, раствордун өңү өзгөртүлүшү мүмкүн экен. Бирок жанагы химический анализ деп коебуз, түтүктү үйлөгөндө канда канча пайыз алкоголь бар экени аныкталбайт. Адамдын деминде спирт бар же жок болушу мүмкүндүгүн гана көрсөтөт. Бизде уруксат берилген чени канда 0,3%дан көп болбошу керек. Аны аныкташ үчүн кан тапшырыш керек. Сиз чындыгында спирт ичем деген таптакыр ичпесеңиз, кантип аны аныктай аласыз? Практика көрсөткөндөй, аны аныкташ оңой эмес экен. Негизи жобо боюнча жол күзөт кызматкери же анализ алып аткан врач макул эмес адамга кан тапшырганга жолдомо бериш керек. Бирок эгерде врач же жол күзөт кызматкери дагы кан тапшыргандан, жолдомо бергенден баш тартса, айдоочу өз ыктыяры менен биринчи жолу күбөлөндүрүү башталган убакыттан баштап 2 сааттын ичинде паспорту менен барып, жазуу жүзүндө арыз менен кайрылса, анын каны алынат. Кайрадан медициналык күбөлөндүрүү биринчи күбөлөндүрүү жүргүзүлгөн тартипте эле биринчи күбөлөндүрүүдөн кийин 2 сааттан кечиктирилбей жүргүзүлөт. Кайрадан жүргүзүлгөн медициналык күбөлөндүрүүнүн протоколдорун тариздөө жана берүү Кыргыз Республикасында алкоголдон, баңги каражаттарынан, психотроптук заттардан мас абалды жана алкоголь ичүү, баңги каражаттарын жана психотроптук заттарды пайдалануу фактысын аныктоо боюнча медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүү жөнүндө жобонун талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Эгерде айдоочунун канында спирттин пайызы 0,3%тен аз болсо, ал жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн эмес. Биз тиешелүү жоболорго ушул видеонун описаниясине ссылка калтырабыз. Сапарыңызды ийгилик коштосун.